Казарман айылынын чогулдусундагы бул териминде учурда тыным жок. Жергиликтүүлөр аз болсо да эгип алган буудайларын тартышып, кыш камын көрүшүүдө. Ошондой эле атайын алыстан келишип, колдун унуна буйрутма бергендер да бар. Тээ кубаттуу сайыздан бери жаны тынбаган бул дөтүгө мындай кызыгуу тегин жерден эмес. Ага Тогуз-Торо өнүктүрүү фондунун 1 миллион 562 миң сомуна Россиянын Барнаул шаарынан алынган акыркы үлгүдөгү жабдуулар орнотулган. Атайын суроо талап менен Бишкектен сурап келип жеп аткандар бар. Таза экологически чистый деп ушундай жеп аткандар бар. Суроо талап аябай күчтүү, тыныс эмгек кылабыз ушу жерде. Өзүңөр иштейсиз же бар? Бар. Жанымда да бир бала иштейт. Кыштын күнү сезон көбөйүп кеткенде үчөөбүз иштейбиз бул жерде. Бирок быйылкы түшүмдүн аз экендигин эске алсак, Тогуз-Торо районундагы жалгыз теременге мурдагыдай күч келбейт. Адаттуусак статистикага үңүлсөк, бул жолу Кылкандуу Данеңди районунун ар гектардан 18 центнерден кызыл сузулуп, өткөн жылга салыштырмалуу 3 центнерге аз. Ошону менен бирге эле топтон жыттарда купулга толо бербейт. Былтыр 48.045 тонна жыйналса, үстүдөгү жылы дээрлик 4.000 тоннага кем. Техникалар боюнча бизде көйгөй жок. 2023 жылга лизинг программасы аркылуу 7 күчтүү трактор, 11 чөп таңгактагыч алып келип, жалпы район боюнча өз деңгээлинде оруп топтоо иштери жыйынтыкталды. Кылкандуу Данеңдер боюнча? Кылкандуу Данеңдер боюнча жалпы 13 комбайн катышты, анын ичинен районубуздан 6 комбайн өзүбүздөн катышты, 7 комбайн Жалал Абад областынан, Сузак Базар Коргон районунан жардамга келип катышты. Жалпысына жакшы маалым болгондой, түшүмдүүлүктү минтип төмөндөштүн башкы себепчиси аба ырайынын кургакчылыгы. Андыктан бул саам суга жана ирригация системасына өзгөчө көңүл бурулду. Маселен, Тогуз-Торо районундагы насос станцияларын, каналдарды жана башка субъекттерди оңдоп түзөө үчүн мамлекет казынасынан 8 миллион сом бөлүнгөн. Мунун ичинен каналдарды оңдоого 3,5 миллион, техникаларды оңдоого 900 миң, ал эми отстойникке промышленный сбросной курууга 3,5 миллион. Акча каражаттары эч кандай үзгүлтүккө учуратпастан толук кандуу берип, эч кандай маселе болгон жок суу берүүдө. Быйыл толугу менен толук кандуу элдерди суу менен камсыз кылдык. Аталган өрөөндө суга сулардын көлөмүн көбөйтүү кызчылыгында ашар жолу менен Атай айыл аймагындагы Доржу каналы тазаланууда. 30 жылдан бери кароосуз турган анын ишке берилиши менен кошумча дагы 300 гектар жердин диги бузулмакчы. Быйылкы өнөктүгү мына ушундай өйдө ылдыйлар менен коштолгон Тогуз-Торо районунда жыйналган түшүм кырманга киргизилип, өткөн жылкыга караганда бир аз бөксөрөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тогуз-Торо району.